Фабриктин ассортименти бул косметика гана эмес дедик, демек бул колготки, кийимгече, жаш балдардын кийимдери, органический моющий, ар кандай жуунуу үчүн жана уборка кылуу үчүн каражаттар, кир жугуч порошокторун ай сайын алып турасыз. Ушулар бар экен. Бесфосфатный стиральный порошки дейт. Фосфаты жок, зыяны жок, кир жугуч порошоктор. Бул боюнча YouTube'дан биздин видеолордон көрүп чыксаңыз болот. Бүт зыяны жөнүндө бүт видеолор бар менин каналымда. Товары для здоровья, ден соолугу үчүн да продукциялар бар экен. Бирок бул негизги продукция эмес, биз мына көбүрөөк күнүмдүк өтчү продукциялар менен иштейбиз, анын ден соолукту кошумча сунуш кылып коебуз, ал адам оңоюраак алат экен. Женское белье, аялдардын кийим-кечеси, ар кандай кийимдери бар экен. Жана көптөгөн продукциялар. Ошол эле учурда чайлар, бет майлар, геллер душана жуунуу үчүн каражаттар, самындар, ошол көптөгөн итак эле керектелүүчү продукциялар экен. Эми дагы окуялардан бөлүшүп кетсем, мына Руфина 28 жашта, мына кичинекей айылдын тургуну экен, азыркы учурда 2 баланын энеси, мына бизнесте 1,5 жыл болдум дейт. Мына азыркы учурда 75 000 айлыкка чыктым дейт. Бул адам дагы интернет аркылуу иштеп отуруп, мына продукцияны аябай жакшы көрүп калдым, андан кийин бизнеске келдим дейт. Өзүнүн баасына өтө ылайык жана сапаты жогору деп айтылат. Анын Россиянын компаниясы болгондо өтө сыймыктанат дейт. Садыкова Гүлбария 27 жашта экен, мына бул дагы кичинекей шаардын тургуну экен, 2 баланын энеси. Азыркы учурда фабрикте директор, мына 35 000 айлык алам, 21 күн сайын дейт. Эгерде бир айга отурсак, бул орточо 42 000 сомдон тегерегенде болот экен. Дүкөндөрдө самын, стиральный порошоктор, кир жугуч порошоктор, идиш жугуч караттар, шампунь, кремдер, чач боектор, тиш паста, балдардын шампуньдары, паста, кийим-кече, нижнее белье, прокладки, идиш жугуч каражаттар, ошол нерселерди сиз дайым алып турасызбы, же албайсызбы? Итак эле алып турасыз, туурабы? Продуктты тамак аштан кийин сиз ушул нерселерди сөзсүз түрдө алып атасыз. Эми кадимки дүкөндөрдөн сиз ушул нерселерди алып атасыз. Эми сизге ушул дүкөндөр берек бербейт? Жок, албетте бербейт, Анча-мынча акция болгондо гана бериши мүмкүн, анча-мынча акциялар болуп турганда берет. Бирок дайым бербейт. Фабрик дайым берет экен. Билайында барго бонус мисалы бирлик салганыңыз үчүн сизге бал берет, Ошо балды сиз акысыз мүнөттөргө же интернетке алмашып алсаңыз болот, интернет пакетке. Ал эми биздин фабриктагы биз иштеп аткан компанияда ушундай бонус балдарга сизге берек берет экен. Кадимки дүкөндөр сизге арзандатуу береби? Да. Сиз эгерде дисконт сатып алсаңыз, мына Народный дүкөнүнөн 500 сомдо сатып алсаңыз, 2-3% берет экен. Ал эми биз иштеп аткан компания дисконт берет, ошол эле алып аткан продукцияларыңызга дисконт берет. Кандай дисконт? 20% арзандатуу өмүр бою колдонсоңуз болот экен. Кадимки дүкөндөр ошондо да ошол дисконтти сиз акысыз аласыз, анткени катталуу акысыз. Кадимки дүкөндөр сиз ошол продукцияларды колдонуп башкаларга сунуш кылып, интернет аркылуу тааныштарыңызга айтып, сен да алсаң болот, арзандатуу менен ушундай белектерди алсаңыз болот деп мактаганыңызга сизге айлык төлөйбү? Муну сиз тармактык маркетингде билесиз. Тармактык маркетинг компанияларда төлөйт. Ал эми кадимки дүкөндөр төлөбөйт. Сиз итак эле төлөбөй аткан жерден аласыз. Анын ордуна мына биз айткан дүкөндөн алып туруңуз, өзүңүзгө дайым айлык чыгарып алсаңыз болот. Фабриктен сунуш сизге эмне кылыңыз? Өзүңүз үчүн алыңыз, итак эле алып жүргөн продукцияларды 20% арзан алыңыз. Интернет аркылуу реклама кылып иштеңиз биз айткан жол менен. Бирок биз айткан жол бардык эле фабрик компаниясында иштеген адамдарда эмес, биздин гана бриллианты командасында иштеген адамдарда гана бар даяр система. Бул системаны биз азырынча катып өзүбүздүн гана группага берип атабыз, өзүбүздүн гана группада иштегендерге үйрөтүп атабыз. Андыктан сиз башка адамга катталып алсаңыз, бул системаны пайдалана албай каласыз. Интернет аркылуу кантип реклама кылыш керек? Бүт үйрөтөбүз, бүт даяр видеолор бар экен, Команда структура түзүп, интернет аркылуу өзүңүз үчүн алыңыз деп отуруп, же кошумча иштеңиз деп 3 вариант сунуш кылып отуруп, фабриктен кандайдыр бир акчага чыгыңыз. 1000 сом, 2000 сомбу, неважно, чыгылса биринчи 500 сом же 1000 сомду мына мен биринчи айлыгымды алдым деп киргизиңиз. Анан алардагы мен итак эле алып атам деген продукцияны мына биздин презентациябызды көрүп атайын алар үчүн, сиз үчүн эмес башкача презентациялар бар даяр. Ошону көрүп отуруп аларда кызыгып катталып баштайт экен. Анан сиз чоң айлыктарга чыгып, мынтип мына 55 000 чек алдым айлыктан тышкары. Биздин компанияда белек эмес, көбүрөөк мына чоң айлыкка чыккандарга мына акча түрүндө чек берет экен. Ошол чекти сиз алып, маңтан алып башка нерсеге алмаштырып алсаңыз болот экен. Бул боюнча сиз канча айлык чыгат, кандай айлыктар болот экен, кантип чыгат экен көрөм десеңиз, фабриктин маркетинг планы Мирлан Батырханов деп жазсаңыз менин видеом чыгат. Эми сизге сунуш, демек мына 20% дисконттон пайдаланыңыз. Мына дисконт өмүр бою колдонсоңуз болот экен. Өзүңүз үчүн жана үй-бүлөңүз үчүн алып туруңуз. Башка компанияда иштесеңиз да, пожалуйста, бизге катталыңыз, өзүңүзгө алып туруңуз. Эгерде бизнеске кызыкпасаңыз. Башкаларга эгер кызыксаңыз, интернет аркылуу сунуш кылып көрүңүз, биздин системаны изилдеп көрүңүз. Андан соң өз ишиңиз үчүн айлык алыңыз. Маркетинг план боюнча айлык алыңыз. Мына ушундай отуруп бизнес куруп алсаңыз болот. Сиз кийин иштебей калсаңыз акча түшүп турат. Мына мисалы үчүн мен өзүм 3 жыл бою башка бизнес, салон, сулуулук салонун ачтык, дүкөндөрдү ачтык, продукты дүкөн. Иши кылса бир 7-8 бизнес параллельно жасап аттык фабрикке. Фабрикте эртеден кечке иштеген убакыт болбой атты. Ошого карабастан 3 жыл бою мен айлык алып аттым. Неге? Итак эле бул продукцияны адамдар алып атат. Ошон үчүн көнүп калган үчүн алар кайра алып атышты, бизге айлык чыгып атты. Анан биз фабрикте күнүнө 2 күн же 1 күн гана иштеп аттык. Башка күндөр иштебей аттык. Башка күндөр биз өзүбүздүн бизнесибиз менен иштеп аттык. Эгерде биз ошол мезгилде айлык иштегенде, же болбосо бошого бизнесибиз болбогондо, балким биз иштебесек түшпөй калат. Мен көп эле лидерлерди көрүп жүрөм башка компанияда, алар иштебей калса түшпөй калат. Ал эми мен иштебей калсам түшүп атат. Мен чындап эле башка бир компанияда иштеп көрдүм, ошол компанияда иштеп атканда өзүм сынап көрдүм, жөн эле болобу деп. Анан көптөгөн лидерлер менен таанышайын деп таанышып көрдүм. Таанышканда мен көрдүм башка компанияларда биз ушунча миң табабыз деген адамдар ошол алардагы продукты бизнесте келди, продукты питания бизнесте келди. Бул дайым алган нерсе экен деп кызыгып иштеп атты. Бирок ошол мезгилде алар акчасы жок жүрдү. Ал эми мага акча түшүп атты. Эмнеге?
себеби биздин продукцияларыбыз адамдар дайым алып турган продукциялар жана баасы арзан. Алар иштеп аткан компанияларда бир киргенде 20 миң 30 миңден кир деген компаниялар, андыктан алар улам жаңы адам каттап турбаса, алар акча түшпөй калат. Ошон үчүн алар акчасы жок жүрдү. Жаңы бизнес башташ үчүн. Ал эми мен ал бизнес болбой калды, жабылып калды ал компания, ал жабылып калса да кайра эле мен мурунку бизнесиме кайрып, кайра чоңойтуп атам. Алар болсо кайра нолдон жаңы бизнес баштап атышты. Ал эми нолдон баштоо, бизнести нолдон баштоо билесиз, бул кыйын нерсе. Бирок кээ бир учурда сиз бизнесиңизди келечегин көрө албасаңыз, нолдон башташ керек болот. Ошону да эске алыш керек болот. Кайсы вариант тандайсыз? Мына мен сонун бизнес иштейм, мен күчтүүмүн, келечекте мен ушунча акча табамын деп, бирок чөнтөгүңүздө акча жок. Жүргөн абал сизге жагабы? Же болбосо кошумча айталы 10 миңби 15 миң кошумча интернетте иштеп коюп акчалуу болуп өзүңүздүн азыркы жасап аткан бизнесиңизди куруңуз керек. Сиз чөнтөгүңүздө акча бар болгондо оңоюраак чакырасыз адамдарды, же чөнтөгүңүздө акча жокто оңоюраак чакырасыз? Ошондо ойлонуп коюңуз. Сизди кандай жашоо кызыктырат? Эгерде сиз азырынча ийгиликке жетерек болсоңуз, айла жок, сиз тамак аш баскан турганыңызга акча керек болот. Үй бүлөңүздөгү адамдардан, жакындарыңыздан, жолдошуңуздан, агаңыздан, апаңыздан акча сурагандан тажадыңызбы же тажабадыңызбы? Же болбосо кошумча иштеп коюп, 2-3 ай кошумча иштеп коюп, айлыкка чыгып алгыңыз келет. Кантип эс алгыңыз келет? Мына айлыгыңыз жетпегендиктен, мына какой зарплата такой отдых дейт. Ушундай эс алгыңыз келеби? Же болбосо биздин лидерлерге окшоп, мына чет өлкөдө сонун экзотика мамлекеттеринде эс алгыңыз келеби? Мен мисалы үчүн Фабрик компаниясы жардамы менен 5 мамлекетке саякат алдым. Балдарыңыздын кандай эс алганын каалайсыз? Мына ушинтип эс алганын каалайсызбы? Же болбосо мына сиз менен үй бүлө менен мына ушинтип сонун жерлерде эс алганын каалайсызбы? Эгерде сиз оң жакты тандаган болсоңуз, анда биз менен иштешип көрүү вариантында жакшылап изилдеп көрүңүз жана бизге катталыңыз. Биздин бриллиант командабызга катталыңыз. Бул видеону скорее всего сизге бриллиант командада иштеген адам сунуш кылган болушу мүмкүн. Мына Фабрикке катталып дисконт алыңыз. Карьераны жасап көрүңүз. Болсо кылып көрүңүз. Андан кийин өзүңүз көрөсүз. Болбойбу, мен айтып аткан сөздөр чындыкпы же чындык эмеспи? Бир 3-4 ай иштегенде көрөсүз чын экен. Анан айлык ачыңыз жана чет өлкөлөргө саякатталыңыз. Жазылуу, катталуу акысыз. Бул болгону 5 миң TL. Андыктан сизди чакырган адамга кайрылыңыз дагы. Мына катталбаңыз. Сөзсүз өз алдынча катталбаңыз. Fabrikcheck.com деген сайтка катталбаңыз. Анын ордуна сизди чакырган адамга, сизге ушул видеону берген адамга кирип катталыңыз. Же болбосо сиз YouTube'дан көрүп аткан болсоңуз бул видеону, анда ушул видеонун астында мен WhatsApp номер жазып койгом. Ошол WhatsApp номерге жазыңыз. Мен тармактык маркетинг боюнча видеолорду көрдүм. Мен силер менен иштеп көрөйүн деп жазсаңыз биз түшүнөт экенбиз. Бизде гана толук система бар. Башка бир дагы азырынча Кыргызстанда бир дагы интернет аркылуу иштеп атам деген адамдарда даяр система жок. Мен ошол системасы жок иштеген жолду басып өтүп, андан акыры система жолу үйрөндүм дагы, система куруп алдым. Кыргыз тилинде биздин видеолор бүт үйрөтүчү видеолор кыргыз тилинде. Баса айтпай калыпмын. Биздин командада көпчүлүк адамдар презентацияны гана видеодон көрбөйт, алар сабактарды да видеодон көрөт. Демек, алар сөзсүз түрдө офиске келип, тынбай 1 саат, 2 саат убакыт бөлүп, ар күнү бир жумада 2 жолу, 3 жолу келип отуруунун шарты жок. Алар үйдөн отуруп, ушул видеолорду көрүп, үйрөнүп бизнес куруп атышат. Сиз дагы ушундай бизнес куруп алсаңыз болот экен. Бриллиант командасына катталыңыз.